Ош шаардык соту 15 июлдан тартып белгисиз мөөнөткө карантинге жабылды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов билдирди. Анын айтымында тергөө судьялары жумуштун жагдайына жараша иштей берет. Осмонкулов белгилегендей, шаардык сотто отурумдар 11 июлда эле токтогон. Имарат абал турукташканча жабык болот. Оору жуккан 2 судьянын бири каза болуп калган. 2 тараптуу пневмония деген диагноз коюлган экинчи судья да бүгүн эртең менен каза болуп калды деген кабар келди. Дагы бир судьяга бир тараптуу пневмония деген диагноз коюлган. Ал азыр дарылануусун улантууда. Мындан тышкары аппараттын 7 кызматкеринен оору аныкталган болчу, дейт Осмонкулов. Ош шаардык соту санитардык эпидемиологиялык кызматтын корутундусунун негизинде жабылды. Республикадагы башка сот органдары чектөөсүз иштеп жатышат. Ал эми Кыргызстанга жакында 200 кычкылтек концентраторунан турган партия келди. Дагы 1000 дана концентратор сатып алынат. Мындан тышкары гуманитардык жардам катары 400 концентратор келет. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтты. Учурда дары-дармектерди жана медициналык жабдууларды ташуу боюнча бир катар өлкөлөр менен келишимдерди түзүү маселеси иштелип жатат. Концентраторлор жана дары-дармектер аймактар ортосунда бөлүштүрүлөт. Алар мүмкүн болушунча айылдардагы фельдшердик-акушердик пункттарга жеткирилет, деди өкмөт башчы. Мындан тышкары дарылардын жана медициналык тейлөө кызматтарынын баасына мониторинг жүргүзүү иштерин улантууну тапшырды. Ыктыярчылар Дем алуунун жетишсиздигинен улам эс-учун жоготуп бара жаткан кишинин өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Окуя түндө Бишкектеги көчөлөрдүн биринде болгон. Бейтап өзүн жаман сезип жатканына байланыштуу жолдон өтүп бара жаткан жүргүнчүлөр демилгелүү жаштар борбордун ыктыярчыларын чакырышкан. Жигиттер кычкылтек концентраторун алып кыска аралыкта жетип келишкен. Алар Бейтапка аппаратты туташтырууга жетишкен. Ыктыярчылардын бири аларда 3 мүнөт гана болгонун, мындан улам коргонуучу кийимдерди толук кийгенге жетишпей калгандарын айткан. Пульс 127, сатурация 99. Пульс 128, сатурация 99. Шансыларда жок экен. Шансын скорыйда жок экен да. Ал арада биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков коронавирус илдетинен айыкканы кабарланды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Батырбеков 15 июлдан тарта ишине киришти. Алмазбек Батырбеков COVID-19 илдетин жуктуруп алган жана сол өпкөсү сезгенгени кабарланган. Ал дарылоо курсунан өтүп, кайрадан тапшырган анализдин жыйынтыгы таза чыккан.